жолум бууп коюптур же болбосо жолумду аштырышым керек эле деген суроолор бүгүнкү күндө көп. Алхамдулилля вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жолу жабылып калыптыр деген түшүнүк. Негизи эле жол качан жабылат? Жана жол жабылган адам кандай болот? Жана ошол жолум буулуп калыптыр же болбосо жолумду аштырам дегендин же болбосо жол ачуунун эрежеси кандай деген маселе. Себеп дегенде көпчүлүк учурда адамдар менин жолум жабылып калыптыр дейт, бирок кантип ал жолду ким жапты, кантип билдиң деген маселе келип туулат да. Анткени кээ бир адамдар өзүнүн мындай бирөөлөрдөн угуп алып эле менин жолум жабык деп айткан, менин жолум жабылып калыптыр, менин жолум аштыр деп айткан деген адамдар көп. Ошондуктан эң биринчи жол жабылуу деген маселе үч нерсенин себебинен адамдын жашоосунда алдыгажылуу болбой аткан болсо, үч нерсе дегени биринчи адамга сыйкыр болгондук себептен адамдын кылга ишине майнап чыкпайт, же болбосо иш баштаса анын акырына чыга албайт, тапкан ташыгандарында береке болбойт, турмушка чыга албай жүрө берет же үйлөнө албай жүрө берет, же болбосо балалуу болбой жүргөн учурлардагы биринчи сыйкырдын себебинен, экинчи көз тийүүнүн себебинен, үчүнчү өзүнүн күнөөлөрүнүн көптүгүнүн себебинен ушундай адамдарда жол жабылуу деген нерсе пайда болот. Демек жол жабылуу деген бул адамдын кылып аткан иштеринден же болбосо адам бир жакшылыкка жетиштигинен тосулуусу ошол жол жабылуу деген түшүнүк алып келет. Бунун себептери ошол сыйкыр, көз тийген, жин шайтан же адамдардын күнөөлөрү себеп болот. Эми бул нерседен кантип чыгыш керек? Жолду аштырыш үчүн эч убакта бирөө сиздин жолуңузду ачып бербейт. Кандай амал кылса да сиздин жолуңузду эч ким ача албайт. Ошондуктан жолуңузду аштырыш үчүн бул кайра эле айланып келип өзүңүздүн амалдарыңызга келип такалат. Эң биринчи жол ачылыш үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи тооба истигфарды көп кылыш керек. Анткени бизге келип аткан кыйынчылык, күнөө, бизге келип аткан оору, сыноонун бардыгы тең биздин күнөөбүзгө байланыштуу. Качан сиз тооба истигфар кыласыз, Аллах таала сиздин жашооңузга береке берет, балалуу болбой аткан болсоңуз балдарды берет, жана дагы Аллах тааланын көп убада кылган нерселер сизге келет. Экинчиси намазга бекем болуш керек. Анткени намаз жолду автоматически, сөзсүз түрдө ачат, иншалла. Анткени намаз бул бейиштин ачкычы. Мындайча айтканда, сизде бул дүйнөдө жана акыретте жолуңузду ача турган эң чоң ибадат. Жана үчүнчүсү ошол сыйкырдын, көз тийгендин себептери менен ушундай иштериңиздин алдыга жылуусу, же турмушка чыга албай, же дагы бир тапканда береке жок болуп аткан себептер болсо, анда сөзсүз түрдө ыйык Куран аяттары менен дем салып өзүңүзгө тазаланышыңыз керек болот. Мына ушул нерселер менен гана адам өзүнүн жолун өзү ача алат.